Мында чогулгандар 8 айдан бери дары күткөн бейтаптар. Алардын арасында Ноокендин 37 жаштагы тургуну Замир Каратаев да бар. Ал боорун 2018-жылы Индияга барып алмаштырган, ага донор келинчеги болгон. Мындай оорудан соң анын өмүрү програф дарысына байланган. Дегени менен мамлекеттен акысыз берилген дарыны 8 айдан бери ала албай жатат. Сатып алууга каражаты жетпей, тийиштүү жактарга кайрылуу жолдоду. Мен 20 күн болуп калды, дары ичпей болгонум. Ар бир пачкасын эле өзү бир 3,5 миңден алабыз да. Айын эсептеп келгенде 15 миң ушундай айланып калат да бизгечи. Мен алабыз да. Бул дары бир өмүр бою иче турган дары да. Эртең бир айда айып калып ичип таштап кете турган дары эмес да бул. Биз пересадка болуп келинчегим өзү донор болгон мага. Өкмөттөн үмүт артып дары сурагандардын дагы бири 32 жаштагы Зияда Байышбекова. Ал бир нече жыл мурда Түркияда 20 миң долларга бөйрөгүн алмаштырган. Операциядан кийин жаңыдан калыптанып келаткан бөйрөк үчүн зарыл дарыны такай ичип туруусу керек. Болбосо организмдеги жаңы жашоо токтоп калышы мүмкүн. Сиңдим берген бөйрөгүн. Ай сайын анализ тапшырабыз, 3 миң 4 миң болуп кетип атат. Дарыга келгенде акча таппай калып атабыз. Негизи июнда алгам мен дарыны. Ошо ойдон азыр жакында январда майфортикти алдым. Прографты ала элекпиз. Дагы деле сатып алып ичип атам да. Эми баары бир жарым жамбыз да. Мурункудай боло албайсың. Өзүң мемиңде боло албайт. Өтө уруш кыла албайсың. Баарыбыз ошон үчүн келип, ошон үчүн мамлекеттен жардам сурап атабыз. Баары эле зарыга түшөт. Уже канча айдан бери дары албай. Бейтаптардын айтымында жыл сайын Саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөк жана боорун алмаштыргандарга програф дарысын бекер берип келген. 2021-жылдын июль айынан бери кечиккен дары сатып алуу тендеринин айынан Жалал-Абадтагы ондогон бейтаптар жабыркоодо. Аймакта бейтаптарды караган атайын медициналык борбор же адистер жок. Мыйзам чегинде ар кандай дары-дармектердин бардыгы тендер аркылуу сатып алынат да. Анан булар 3 жолу тендер өткөрүшкөн. Үчөөндө тең эч ким катышкан эмес. Ал дарыларды эми баягы жанагындай эпидемиологиялык кырдаалуу оор болуп, ковид болуп, кандайдыр бир себептер менен ошол катышкан эмес, эч ким кирген эмес. Ошондуктан ошол дары-дармектердин сатып алып, ошол биздин жарандарды камсыздоо узарып кеткен. Ошо 1-2 жуманын ичинде уже дарыларыбыз келет. Ошону менен ошол биз жарандарыбызды камсыздайбыз деп биз кечээ күнү эле ошо саламаттык сактоо министрлигинде планерка болду. Бөйрөгү менен боору ооруган жарандар 2018-жылы негизделген эрк биримдиги коомдук уюмуна мүчө. Чет жакта органдарын алмаштыргандар бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык аймагында, анын ичинде Жалал-Абад шаарында да өлкө башчыга кайрылуу жасап жатышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул Саламаттык сактоо министрлигин көзөмөлгө алып беришиңиздерди сурайбыз. Эмне дегенде биз боордон операция болуп келгенбиз Индияда. Канча деген акчаларыбыз кеткен, кыйынчылыкты көрүп келдик. Эми бул жагына Аллах Таала өмүр берип жашап кетели деп аракет кылсак, ушу мамлекет бөлгөн акчаны дагы ушу Минздрав эптеп биздин дарыбызды убагында бербей атат. Мына програф деген дары ичебиз. Бул аябай кымбат ценасы. Мунун дозасын көп ичкендер бар. Бир айга 12 миңге сомго чейин ичкен адамдар бар. Эң аз эле 2 миң сомдук дары ичет. Жалал-Абад облусунда 2020-жылы эйлүүгө чукул бөйрөк менен боорун алмаштырып келген бейтаптар катталган. Бирок жалпы облуста канча киши органын ооштурганы эсептелген эмес.